шаарынын тургундары, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, эсир ачыкта баштаптыр, мындай бир демигип кетип окшойт кайра жака жок. Эми сөздүн ачыгын айтканда абдан толкунданып турабыз. Бүгүн бир тарыхый бир иш-чара болуп атат десем жаңылышпайм Каракол шаарында. Себеби өзүбүздүн асфальт бетон, темир бетон заводу болгон турабыз. Мына капсуланы салган атабыз, калган керектелүүчү эмеректердин баары келди. Бул чоң бир 2 жылдык ушул команданын чуркап жүрүп иштеген ишинин үзүрү деп эсептейм. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы так аткарылып, бүгүнкү күндө Ордунда элге пайдасы тие турчу, мамлекетке пайда алып келе турчу бир чоң ишкана курула баштады. Буга себепкер болгон ар бир адамга, Каракол шаардык кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичке, Көл-өрөөнүнөн шайланып чыккан биздин жогорку кеңештин депутаттары Жаныбек Султанович, Акылбек Тогузбаевич, Балбак Зарлыкович, Максат мырза, Нуржигит Кадырбековичке бардыгына ыраазычылык билгизебиз. Себеби дегенде башынан баштап ушул проектти Каракол өнүгүү чекити аттуу долбоор иштелип башталгандан баштап колдоо көргөзүп, ушул ишке ашып кетсе экен деп ар бир жерден ылдыйдан өбөк, өйдөдөн жөлөк болуп турушту. Анан эң негизгиси президентибиз Садыр Нуркожоевичке ушундай ишкана ушул Каракол шаарында ачылып, элге эмгек кылсын, жолдун баасы наркы арзаныраак болсун, сапаттуураак болсун деп жасалып аткан нерселер. Кудай буйрса мына мурун буга чейин бетондон жасалган ушу буюмдарды алганда лоток болобу, бордюр болобу, кольцолор болобу, качествосуна ар кандай бир күмөндөр жаралып, же болбосо бир жыл, 2 жылда күйүлүп түшүп калган учурлар көп эле болгон туурабы. Азыр эми буюрса өзүбүз чыгарабыз, ошонун баарын сапатына жооп бере алабыз. Салган, чыгарган асфальтыбыздын дагы сапатына жооп бере алабыз. Буюрса 2 жылдык эмес, 20 жылдык, 30 жылдык жолдорду салабыз деп мен терең ишенем. Жол чарба кызматкерлери, силерге рахмат. Күн түндөбөй ушул жерде ушул долбоорлор ишке ашыш үчүн ар бирөөңүздөр салымыңарды кошуп жүрдүңөр. Алла ыраазы болсун баарыңарга. Мен аябай толкунданып атам. Бирөөнү атабай калып кемчилик келтирген болсом кечирим сурайм. Чындыгында бүгүн бир абдан бир мен үчүн бир маанилүү күндөрдүн бири. Себеби Каракол шаарында ушул муниципалдык мекеменин эң биринчи асфальт бетон завод, темир бетон завод, анан өзүбүздүн козловой крандар баардыгы коюлган турат. Даже мындан кийин буюрса келечекте бетондон деле салабыз, кичинекей жолдорду буюрса. Эми бул келечек муунга бизден кат Каракол шаардык кеңештин депутаттарынан, Каракол шаардык мэриясынан, анан ушул жол чарба муниципалдык ишканасынын атынан биргеликте иш жүрүп ушундай ийгиликке жетишкенбиз учурунда деп келечек муунга ушундай капсулага салып, фундаментке салып коюуга уруксат этиңиздер. Келечеге келен болсун, ушул курулган ишканабыз боюнча жемишин берип, келечекте шаарыбызга жакшынакай кызмат кылган ийгиликтүү ишканалардан болсун. Hoppa. Каракол шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн бизде Каракол шаарында абдан бир жакшы жаңылык. Темир бетон жана асфальт бетон заводдун капсуласын салып атабыз. Калган чет-четинен булардын запасный частьтылары келе баштады. Анан Кудай буйрса ошо 1 айдын ичинде ушул мен турган жерде, биз турган жерде темир бетон жана асфальт бетон заводдору пайда болот. Булар мен ишенем, булар кыргыз элине бир чоң пайда алып келген
глобалдуу бир ири долбоорлордо катышып, бул Ысык Көл областынын тегерекче жол болобу же башка чоң долбоорлордо пайдасын алып келет. Себеби дегенде буга чейин бизде бир чоң көйгөйлөр бар болчу. Ушул бетондон жасалган лотокторду, бордюрларды, люктарды, башка нерселерди алганда ушул сапаты начар болчу да. Всегда сапаты начар болот. Сертификаты бар вроде бы, бирок сапаты начарыраак. Кое келгенде 1,5-2 жылда кайра темири чыгып ичиндеги анан эме мындай айтканда баягы бир депутатыбыз айткандай кыш эригенде каар менен чогуу эрип кетчү да. Анан азыр буюрса мына ушул биз өзүбүз коюп аткан темир бетон заводдон биз сапаттуу маркасы дал келе турчу буюмдарды чыгарабыз, шаарга керектелүүчү. Анан асфальт бетон заводду да калып атканыбыз эми эч кимге бул жашыруун маалымат эмес да. Кыргызстанда мисалы үчүн көп жерлерде көп көрүнүш бар ушундай. Асфальт салат, бир 2-3 жылдан кийин баягы асфальттын тарпы чыгып кетип калат. Анан буюрса биз муну чоң долбоор катары көптөн бери ушул суранып, чуркап иштеп жүрдүк эле. Буларды салгандан кийин буюрса биз өзүбүз сапаттуу асфальт чыгарабыз. Составын дагы өзүбүз контролдоп, канча көп жылдар бою элге кызмат кыла турчу. Бул жерде аны менен бирге бир 100 тегерегиндеги адам жумуш менен камсыз болот. Жаңы жумушчу орундар ачылат. Мамлекеттик салыктар төлөнөт. Эми мындай айтканда бул ишканалардын пайдасы эле бар, зыяны жок. Пайдасы дагы абдан чоң болот буюрса. Анан эмне дейм, эми кубанычым кучагыма батпай турган кез, каржылоо бул республикалык бюджеттен болуп жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ушул Каракол өнүгүү чекити аттуу долбоор иштеп чыкканбыз 2 миллиард сомго. Ошол 2 миллиард сомдон 885 миллион сому быйыл бөлүнүп, ошонун 100 миллион сомуна ушу темир бетон, асфальт бетон жана ошого керектелүүчү техника жана башкалар ушул жерге алынып, ушул жерде ишке берилет буюрса. Рахмат.